Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Каналдан көргөндө сиздерди абдан кубанычтамын. ИЛ-76 боюнча сөз кылалы. Бул деген ИЛ-76 МТД же болбосо ИЛ-76Т деген модификацияда дейт. Суданда 21 октябрда 2024 жылы ошол Дарфурдун жанындагы РСФ партизандары менен, согушчандар менен атып түшүрүлдү. Бул деген куралчан Судандын расмий бийлигине болгон оппозиция да. Ал самолет негизи ошол кыргыз компанияга таандык экен. Кыргыз компаниянын аталышы New Cargo Airlines. Негизи анын баягы отурукташкан жери Манас аэропорту болчу. Ал гуманитардык жардамдарды Бириккен Араб Эмираттарынан ошол Айжерес Чаттын чыгыш бөлүгүнө, чыгыш шаарына жеткирип турчу да. Ошол бул деген расмий маалымат, тастыкталган маалымат, көптөгөн баягы маалыматтык агенттиктер менен тастыкталып бекитилген маалымат болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү баягы Украинанын атайын баягы пропаганда каналдары дагы аябай катуу интернетте дүрбөлөңгө салды. Булар деген айтып атат, жок бул деген баягы Вагнердин самолету, ичинде Орусиянын жарандары болчу деп. Чын эле Орусиянын жарандары болчу. Ошол менен бирге баягы биздин Кыргызстанда иштеп кеткен ошол авиамеханик жарандыкты алмаштырган мындай авиамеханиктер болчу. Бирок пропаганданын күчү ушунчалык экен, ошол алар айтып атышат да теорияны. Бул деген учак көп ошол курал жаракты ташыган депчи, курал жаракты жеткирип турган ошол РСФ партизандарына ошондой учак деп айтып атышат да. Бирок бүгүнкү күнү ошол бардык маалыматтык агенттиктер айтуусу боюнча гуманитардык груз ташыган окшойт. Анан дагы баягы ошол өзү украиналык Тарас Березовец полковник жана башка мындай Тизенгаузен деген ошо серепчилердин айтуусу боюнча аларга көбүрөөк маалымат түшүптүр. Алар айтат, бул деген мындай болгон дейт, чын эле кайсы бир ИЛ-76 башка учак ошо курал жаракты Дарфурга РСФке жеткирип турган дейт УАЭден эмес, башка өлкөдөн дейт. Негизи конгондо анын баягы шассиси бузулуп, сынып калып, мындай катуу отуруу болуп, ал кайра калыбына келтирүү иштери керек болгон дейт. Кайра калыбына келтирүү иштерди жасаш үчүн анан кийин ошол атайын УАЭден дагы учакты чакырышкан дейт. Ал учак бул жолу ушул ИЛ-76Т учагы учуп келген дейт. Атайын баягы гуманитардык жардам менен жана мындай самолетту оңдоочу аспаптар менен, жабдыктар менен. Ошол маалда баягы РСФтин партизандары көрүп ИЛ-76-ны регулярдык Судан армиянын учагы менен адаштырып алып, атып түшүрүшүптүр да. Атып түшүргөндөн кийин албетте ал баягы катастрофа болду, эч ким тирүү калган эмес дейт. Партизандар ушул паспорттарды, документтерди терип алып, андай жалпы интернетке жайылтып салышты да. Өзүлөрү мактанып, өзүлөрү жыргап, өз деген ушул бомбардировщикти, расмий бийликтин бомбардировщигин жок кылдык деп Дарфурдун жанында. Бирок мындай болуп калыптыр да. Негизи Кыргыз Республикасында ушундай практика мурун эле бар болчу. Баягы жаңы эгемендүүлүккө жеткенибизде биздин баягы авиаторлор баары жумушсуз калган. Жумушсуз калып, жогорку квалификациядагы авиаторлор болгондуктан кээрлери англис тилин окуп, эл аралык баягы компанияларга барып, аяктан аттестациядан өтүп, өзүнүн билимин тастыктап, анан чоң компанияларга иштеп кеткен. Баягы англис тилин жаңы өздөштүрбөй бир аз баягы кармалып калгандар кийин анан баягы ушундай контракттар менен иштеп баштаган. Ганси базасы ачылганда Кыргызстанда, ошол Ганси базасында баягы Афганистанга жүктөрдү ташыган вертолет пилоттору, ушундай оор жүк ташыган самолеттор пилоттору барып иштей башташкан. Алардын майнасы 20 миң, 25 миң долларга айына чейин жетишкен. Кээ бир баягы аябай кооптуу райондорго барганда 26-29 миңге чейин төлөшкөн америкалыктар. Анан ошол груздарды жеткирип тургандан ушундай ошол жерден контракттар азая баштаганда Афганистандын акырында баягы талиптерден жеңилип качканда көбүнчөсү ушу мурунтан деле, азыр деле ушул Африка өлкөлөрүнө биздин пилоттор жана авиамеханиктер иштеп башташкан да. Алардын Советтер Союзунан бери калган авиамеханиктер, пилоттор, алардын баягы кечки Советтер Союзунда жаш болуп жүргөн балдар,
анан азыр ошо көпчүлүгү ушундай дүйнө жүзү боюнча чачырап иштеп жатат. Ошондо алардын баягы Кыргыз Республикасы менен байланыштары бар албетте. Кээ бирөөлөр Кыргыз Республикасынын ичинен ушул компанияларды каттап иш аракеттерди алып барышат. Кээ бирөөлөр толугу менен баягы компанияларды регистрация кылып башка өлкөлөргө, мисалы үчүн ошол Араб Эмираттарына эле регистрация кылып ушинтип иштей беришет да. Анан алар көбүнчө баягы согушчан акцияларга катышпайт. Кыргызстандан чыккан пилоттор, авиамеханиктер, алар көбүнчө ушул баягы каргодо иштешет да. Карго деген бул жүк ташуучу самолеттордо. Анан ошон үчүн бул нерсе ушундай болуп кетти. Суданда өзүңөр билип атасыңар, азыр бүгүнкү күнү Суданда расмий бийликти, расмий Судандын куралдуу күчтөрүн ушундай эми кээ бирлер хунта дейт, кээ бирлер баягы расмий, баары расмий бийлик да. Аны бир гана Мисир менен Украина колдошот. Украинанын ГУРу мисалы үчүн Суданда Вагнер тобуна каршы атайын операциялар жасап жүрөт. Ал эми баягы ага каршы мындай оппозиция бар Суданда. Оппозициясы мисалы үчүн ошол тез баягы аракет кылуучу күчтөр деп РСФ деген күчү бар. Анан ливиялык улуттук армия дагы ага жардам берет, курал жарак ташып берет жана кээ бир желдеттери кызмат кылат кээ бир учурда. ЧВК Вагнер иштейт ошол Суданда, ошол РСФти колдоп туруп. Анан Эфиопия мамлекетинин баягы куралдуу күчтөрү да жардам берет, курал жарак жеткирип, октар жеткирип. Бириккен Араб Эмираттары жардам берет. Бириккен Араб Эмираттары гуманитардык груздарды ташыйт, товарларды ташыйт. Куралды ташыды деген сөз жок. Мисалы үчүн ушул Араб Эмираттарда, башка өлкөлөрдө ошол Дарфурдун ичине курал ташууга эмбарго коюлган. Ошон үчүн Дарфурга курал ташышпайт да. Эми бирок баягы башка тараптарга ташышы мүмкүн башка өлкөлөр. Анан албетте баягы улуттук боштондук кыймыл, Судандын түндүгү деген кыймыл дагы бар. Ушундай күчтөр бүгүнкү күнү ошол Судандын расмий бийлигине каршы согушууда. Бүгүнкү күнү Суданда 150 миң кишиге чейин өлдү оппозиция тарабынан, бийлик тарабынан 120 миң кишиге чейин өлдү деп бааланып жатат. Бүгүнкү күнү ошол эгерде курал жарактын баягы изин издешсе, ушул бир уюм бар, бул деген Amnesty International дейт. Ал айтат, ошо курал жарактын баары тастыкталганда толугу менен ошо Сербия, Орусия, Бириккен Араб Эмираттар, ошол Эфиопия, ошолордон келип турат дейт да. Анан ошо дүйнөлүк коомчулук Суданга толугу менен курал жеткирүүгө эмбарго салыш керек дегенде ушундай ойлор айтылып жатат. Бирок дүйнө коомчулугу бүгүн билесиңер, Украина менен аябай катуу алек, андан сырткары ошо баягы Тайвандын тегеректеги суроолор менен алек жана бүгүнкү күнү ошо билесиздер, Иран менен Израилдин ортосундагы эң негизги көңүл бүгүн ушул жерде да. Ошон үчүн Суданда бийлик талашуу, эки күч бийлик талашып атат. Диний суроо эмес, анткени эки күч тең сунни мусулмандар, оппозициясы дагы, расмий бийлиги дагы. Аякта албетте башка диндеги кичинекей топтор бар, бирок алар жалпы мындай сүрөткө эч кандай таасир этпейт. Эң негизги баягы таасир этүүчү күчтөр кайра эле тиягы да сунни мусулмандар, биягы да сунни мусулмандар, бийлик талашып жатышат да. Анан ошону пайдаланып, согуштан жакшы мыкты бизнес кылып, дагы ошол үчүнчү күчтөр, сырткы өлкөлөр ушундай кандайдыр бир иш аракеттерди жасап жатышат да. Анын ортосунда биздин баягы мурунку сайттар союзунда аябай көп биз даярдаган, Кыргызстан аябай бүт дүйнө жүзүнүн, бүт Африка, бүт баягы араб өлкөлөрүнүн пилотторун даярдаган керек болсо, Кант Токмок баягы авиациялык баягы училище, ошо Кыргызстандагы авиаторлор чыккан, бүт истребительдер, ошол Хафиз Асад окуп кеткен, ошол эле баягы Каддафинин пилоттору окуп кеткен, ошол эле Саддам Хусейндин баягы пилоттору, Ирактын пилоттору бүт ошол Кыргызстандан окуп кеткен. Ошо бизде бир көптөгөн пилоттор калган, алар ушинтип иштеп жатышат да. Ошол эмне деп ойлойсуздар, кандай пикирлериңер бар, комментарийлерге жазыңыздар. Анан эгерде баягы бизнес план жазам, үйрөнөм, өзүмдүн ишимди баштайм, же болбосо консалтинг ишимди баштайм, бизнес планды башка бирөөлөргө жазып берип акча табам десеңиздер, мен силерге автордук видео курс жазып бердим. Ушул QR код менен киргиле, же болбосо видео астындагы сүрөттөмөсү бар, сүрөттөмө менен кириңиздер. Катталыңыздар, 3 күндүн ичинде кат келет. Анан албетте негизи бүгүнкү замандын талабы, биз деген баарыбыз ишкер болушубуз керек, өлкөбүздү бутка тургузушубуз керек да.
анан өлкөбүздүн ичинде ушундай мыкты пилоттор, биомеханиктер башка өлкөлөргө өтүп кетпей, Орусияга жарандыгын алмаштырып өтүп кетпей, башка өлкөлөргө кетпей, Кыргызстандын ичинде эле иштеп, Кыргызстандын экономикасына жараткандай ушундай ар кандай бизнестерди ойлоп табыш керек. Анда эмесе эмки видеолордон жолугушканча. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.